снос деген хайпты токтотуп коелукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Сносту сүйлөгөн активист камакка алынды. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Сиз кезекке туруп тамшанып жеген шаурма дал ушинтип жасалат. Көрүп коюңуз. Эй Ишкак, эмнеге тыгылып атасың? Обочина менен портерди айдап бараткан айдоочунун кылык жооруктары тарады. Камчыбек Ташиев, түрмөлөрдө смотрящий жана положенец болбошу керек. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тамшанып, кезекке туруп жеген шаурмаларды ушинтип жасашат. Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы Жумамедин Сулайманкулов социалдык тармактагы баракчасына шаардагы тез тамактануучу жайлардын биринде жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгын жарыялады. Анын маалыматына ылайык, Лаваш Центр аттуу коомдук тамактануучу жайда санитардык абал талапка жооп бербей турганы аныкталган. Текшерүүдө аныкталган учурлар: ашканада саркынды суунун издери табылган, ички жайлардагы тазалык талапка жооп бербегени аныкталган, тамак даярдалган аймактын абалы санитардык нормаларды бузганы белгиленген. Жыйынтыгында тиешелүү кызматтар тарабынан мекемеге суу жана электр энергиясын берүү токтотулду. Жумамедин Сулайманкулов адам ден соолугунан акча алдыга чыгып кеткен заман болду деп белгиледи. Бообек Ажекеевке генерал-лейтенант жогорку аскердик наамы ыйгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеевке генерал-лейтенант жогорку аскердик наамы ыйгарылды. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык Ажекеев Бообек Эргешовичке генерал-лейтенант жогорку аскердик наамы ыйгарылды деп айтылат маалыматта. Бообек Ажекеев бүгүн 19 августта 60 жашка чыкты. Ташиев түрмөлөрдө смотрящий положенец деген болбошу керек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 19 августта жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын кызматкерлерине 81 миллион сомдук катайын техника тапшырды. Түрмөлөрдө да тартип болушу зарыл. Эч кандай смотрящий вор, положенец деген кылмыштуу идеологияны колдонгондор болбошу керек. Бардык жарандар үчүн бирдей шарт түзүлүшү зарыл. Түрмөлөрдө киши өлтүрүү, кордоо, басмырлоого жол берилбеши керек, деди ал. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мына сыртта коомубузда болгон кылмыштуулукту өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кандай гана чоң кылмыштуулуктар болгон. Кандай гана мамлекетибиз тартип жок болуп, ыраатсыз болуп, бардык ошол уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетибизди орчоп алып, бардыгы курчап алып, керек болсо мамлекеттик бийликтегилерге чейин өздөрүнүн таасирин тийгизип келишкен. Бүгүнкү күндө ал нерсе жок. Ошо президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ деген биздин мамлекетибизде, коомубузда мындан ары болбойт. Эми тартипти мындан ары өндүрүү, тартипти келтирүү мына жаза аткаруу кызматынын ичиндеги түрмөлөрдө болуш керек. Биз муну да тартипке келтиребиз. Түрмөлөрдө ошол жаза аткарып жаткан адамдардын арасында тартип болуш керек. Эч кандай жанагы мурда белгилегендей кылмыштуулуктун идеологиясын колдогон, смотрящий, вор, положенец, дагы ким дегендер бар. Ошондой дегендер болбош керек эч жерде. Түрмөлөрдүн ичинде бардык жарандарга, ошол түрмөгө камалган жарандарга бардыгына бирдей шарт түзүп беришибиз керек. Түрмөнүн ичинде эч кимди өлтүрбөөгө, кордобоого, алардын ар намысын төбөлөбөгөнгө жол бербешибиз керек.
3 өспүрүм каза болду. Казакстанда айдоочу унааны башкара албай топ балдарды сүзгөн. Кечээ 19 августта Казакстандын Абай облустунун Уржа районундагы Бестерек айылында Toyota үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу балдарды сүзүп кеткен. Бул тууралуу Тенгерньюз Казакстан жазды. Саат 16:00 чамасында Уржа районунун Бестерек айылында жол кырсыгы катталды. Унаа топ балдарды сүзүп кеткен. Алдын ала маалымат боюнча Toyota үлгүсүндөгү унаанын 55 жаштагы айдоочусу рулду башкара албай калып, жолдон 10 метр алыстыкта үйдүн дарбазасында турган жашы жетелик өспүрүмдөрдү сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен 2 бала окуя болгон жерден бирөө медициналык мекемеге бара жаткан жолдо каза болгону такталган. Дагы 3 жашы жетелик бала жаракаттар менен ооруканага жаткырылды. Айдоочу кармалып камакка алынган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Исхак, не тыгылып атасың? Болбойт бияктан айдаган. Бияктан айдаган болбойт. Болбойт бияктан. Болбойт бияктан айдаган. Үйрөтпөй сен мага. Болбойт бияктан айдаган. Могул жактан жүрүүгө болбойт негизи. Артында келатканын карасаң. Атайын жаап туруп алдым. Шунабыз керек да болду. Өзүнчө эле акылдуу болуп кетишет. Аркыма сигнал берип атат. Мындан келди атат. Мындан мындай козголуш керек. Мындай болбойт. Мындай болбойт. Мындай болбойт. Исхак, не тыгылып атасың? Болбойт бияктан айдаган. Бияктан айдаган болбойт. Болбойт бияктан. Болбойт бияктан айдаган. Үйрөтпөй сен мага. Болбойт бияктан айдаган. Көрүп атасың, не Болбойт дем айдаган бияктан. Сен үйрөтпөй. Болбойт бияктан. Мына сыртта коомубузда болгон кылмыштуулукту өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кандай гана чоң кылмыштуулуктар болгон. Кандай гана мамлекетибиз тартип жок болуп, ыраатсыз болуп, бардык ошол уюшкан кылмыштуу топтор мамлекетибизди орчоп алып, бардыгы курчап алып, керек болсо мамлекеттик бийликтегилерге чейин өздөрүнүн таасирин тийгизип келишкен. Бүгүнкү күндө ал нерсе жок. Ошо президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуулук топ деген биздин мамлекетибизде, коомубузда мындан ары болбойт. Эми тартипти мындан ары өндүрүү, тартипти келтирүү мына жаза аткаруу кызматынын ичиндеги түрмөлөрдө болуш керек. Биз муну да тартипке келтиребиз. Түрмөлөрдө ошол жаза аткарып жаткан адамдардын арасында тартип болуш керек. Эч кандай жанагы мурда белгилегендей кылмыштуулуктун идеологиясын колдогон, смотрящий, вор, положенец, дагы ким дегендер бар. Ошондой дегендер болбош керек эч жерде. Түрмөлөрдүн ичинде бардык жарандарга, ошол түрмөгө камалган жарандарга бардыгына бирдей шарт түзүп беришибиз керек. Түрмөнүн ичинде эч кимди өлтүрбөөгө, кордобоого, алардын ар намысын төбөлөбөгөнгө жол бербешибиз керек.
Ya sen koyup koydun mu? Kılıç da zikir. Зато. На, жика. Синан деле жаш koyduk ya sen. Kurgumla, fiyakta kapla, bir hafta yumuşakla. Koşma. Alsana zikir. Mucho. Come. Ya, что за палка? Да. Kim diyor? Vallahi duralım. Üçü. Niye buradasın zaten? Ne kadar gün altın var. Cicak paytan var. Biliyor musun zaten?